Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, 9 айынын 1-inde ошо АКШда шатдаун деген бул эмне? Бул деген федералдык өкмөтүнүн акча каржылоосу токтойт да. Анткени жаңы бюджет карала элек, ошол бюджетти караш керек болушчу булар. Бирок булар карашкан жок. Албетте, эгерде ошол шатдаун болуп кетсе, жаңы бюджет ачылбаса, бир нече убакыттын ичинде бир да ошол Америка Штаттарынын кызматкери акча албай калат да, ошо мамлекеттик кызматкерлер. Албетте, бул деген көпчүлүк Америка Штаттарынын аскердик же кандайдыр бир ошо жарандык түзүмдөрүнүн иштерин токтото алат. Токтотуу алса, мисалы үчүн согуш болуп жаткан жигирлерде, ошол эле мисалы үчүн аскердик базаларда 1,5 миңден ашык ошол аскердик базалары жайгаштырган АКШныкы сыртта, дүйнө жүзү боюнча. Ошондо аларга акча жетпей калат, кандайдыр бир коркунучтар бар. Ошону менен бирге Пакистанда негедир жаңжал чыгып кетти. Пакистандын аба күчтөрү ошо Афганистанга 12 сокку урду, Анчин Шинвари деген райондорго, Наганхарга. Бул деген эмнеге болуп кетти деп изденип жатышат. Ошол серепчилер көбүнчөсү бул баягы эле ошо Белуджистандын тегерегиндеги иш аракеттер болуп атат да. Белуджилардын, мисалы үчүн, аскер мындай козголоңчулары өзүнүн мамлекетинин эгемендүүлүгүн алгысы келип жатышат жана Пакистандын өкмөтүнөн бөлүнгүсү келип жатышат да. Ошентип Афганистандын ичинде ошо пуштундар жүрөт, ошо пакистандык. Ошол пуштундардан алардын эсебинен ошол аскер күчтөр Белуджистанга же болбосо баягы ички Пакистандагы пуштундар жашаган аймактарга даярдалып жатат деген айыптоо менен Пакистан көп жолу чыккан да. Эми Афганистанда интернетти өчүрүштү, мисалы үчүн аялдарды толук укуктарынан ажыратышты. Жер титирөө болуп кеткенде бир нече жума мурда ошол аялдарды куткарбай коюшту да. Анткени жанында эркек жок болсо, мыйзам боюнча ошол аларды жалоосо болбойт экен да. Ошон үчүн куткаруучулар аялдарды калтырып атышты ошол уранды тамдарда. Ошондо бир топ киши өлдү Афганистанда. Жана ошондой нерселер болуп жатат негедир, кичине кооптондурат. Анткени билесиз да, эгерде аялды окутсаң, улутты окутасың да. Эгерде аял билимсиз болсо, балдар да билимсиз болот да. Балдар билимсиз болсо, азыркы заманда жем эле болосуң да, ошон үчүн державаларга. Ошондой нерсе болуп атат. Ошон үчүн кичине тынчсызданып атат. Ушул туугандарыбыз баягы жер жүзүндөгү жашаган элдер көпчүлүк тууган болот да бизге. Ошо кичине абайласа болот эле, башкача бир саясатты алып барса болот эле деген ойдомун. Баары бир билим керек да жаштарга. Афганистан жаштары билим алса, кичине туруштук бере алат эле көп коркунучтарга. Кытайдын аба күчтөрү жана деңиз күчтөрү Тайвандын тегерегинде кандайдыр бир ошо даярдыктарды жасап жатышат. Танктарды алып баруучу паромдордун санын көбөйтүштү. Учактар учуп атат. 23 учак акыркы ошо 12 сааттын ичинде учту Тайвандын жанынан. Ошо орточо сызыкты учуп өтүштү. Ошо орточо сызык бар, баягы эч кимдин жери эмес деген түшүнүк бар да. Согуш астында эки мамлекеттин чек арасынын ортосунда кандайдыр эч кимдин жери эмес деп эсептелинген бир сызык сызышат. Ошол жерде учактар кезишти да. Анан айтып атышат, баягы геосаясат календарь бар. Геосаясат календарь боюнча Тайваньга согуш 27-жыл болуш керек, июльда. Балким Кытай шаштырып, андан эртерээк жасап салышы ыктымал ошо Тайваньга киришти. Андан сырткарыдагы Трамптын ошо Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрү бар деп атышат. Ошо Тайвань тегерегинде кандайдыр бир шарттарда, эгерде ошол шарттарда аткарылса, Трамп Тайваньды бере алат, мындай бекер, согушсуз эле Кытайга деген сөздөр болуп жатышат да. Бирок албетте оңой эмес болот, анткени Тайвандын ички күчтөрү дагы машыгууларды өткөрүп атат. Алар деген ошо коммунисттик Кытайга экөө тең Кытай да, тигилер Кытай, бул Кытай. Теги Гаминдан Хань, булар болсо баягы ошо Маонун кол астында коммунисттик ханьдар да, бири-бири менен согушса ошол агайыны согушкандай эле болот. Бирок ушундай нерсе даярдалып жатат негедир. Анын эң негизгиси, мындай карасак, Пентагондо сүйлөшүүлөр өттү. Ошо кече күнү аякына 30-ында шатдаундун астында Пентагондо ошо 800 генерал катышкан, жана плюс дагы да 800дөн ашыгыраак топ генералдар жана адмиралдар катышкан. Ошо АКШнын армиясынын
ошо жыйыны өттү. Ал маекте жыйында Пет Хексет сүйлөдү сөздү, Трамп сүйлөдү. Ошо баягы деңиз пехота, деңиз жөө аскерлеринин базасы Квантикодон өттү, Вирджинияда. Албетте моундай чогулуш көп жылдан бери боло элек. Ошон үчүн бул чогулушта аябай өзгөчө бир аташты, мистери митинг деп, жашырын чогулуш деп. Анткени бул жерден алдын ала эмне жөнүндө сөз болорун айтышкан жок эч ким, бирок Трамп катышып, анын сөздөрү кайра баягы чыгып атат, азыр сыртка жарыяланып атат жалпы массалык маалымат каражаттарына. Эч кандай секрет эмес экен. Хексет аябай баягы Пентагонду, Америка армиясын критикага, сынга кабылдырды. Вок культура тарап кеткен деп айтты да, аябай стандарт төмөндөп кеткен дейт. Фат генералс деп сөз айтты, баягы май басып кеткен генералдар көбөйдү деп, баягы аябай мындай майлуу, мындай курсактуу генералдардан. Алар деген бюрократия боюнча эле гана иш кылышат, бирок эч бир мындай анык аскердик күчкө көңүл бурушпайт деп. Ошо аскердик дух жетпей атат армиясына, АКШнын армиясына деп айтты. Анан айтты, FAFO деди да, FAFO дейт. Бул деген fuck around and find out дейт. Бул деген эгерде которсо ойноп көргүлө, анан билесиңер деген сөз. Бул деген мындай түшүнүктүү болот. Эгерде мисалы үчүн силер кандайдыр интрига жасасаңар жана мындан ары армияны күчтөтпөсөңөр, биз силерди тазалайбыз деген деп которушту да серепчилер. Албетте ички тазалоолор болот деген мындай кандайдыр бир алдын ала сөздү айтты. Демек ошо Америка Коңшу Штаттын армиясынын ичин баягы ошо фет генералдарын, семиз генералдардан тазалап чыгабыз деген ушундай сөз мындай маанисин берди да. Трамп дагы айтты, армияны ички душман менен баягы күрөшкөнгө колдоном деди. Негизи армиянын ичинде чыккынчылар бар деп дагы айтты, АКШнын армиясынын ичинде. Буга албетте көп генералдар жана башка серепчилер АКШны байкап жүрүшкөн, АКШнын ичиндеги rambling shitstorm of dementia дейт. Бул айнып кеткен окшойт, чал мындай туура эмес сөздөрдү айтып атат, баягы алжып кеткен окшойт деген сөздөрдү айтышты. Бирок Трамп айтып атат, ошо улуттук коргонуу системаны реформа кылыш керек дейт. Жана албетте бүт серепчилер айтып атат, бул кызыктуу ай болуптур деп. Шатдаундун астында ошо федералдык акчаны төлөбөй калганга кандайдыр бир нече күн өткөнгө астында бюджет бекитилбей, ушундай чогулушту өткөрүү аябай таң калыштуу дейт да. Бул эмнеге алып барат? Бул деген баягы АКШ бул согушуп жаткан мамлекет, кээ бир өлкөлөрдө согуш активдүү фазада да, мисалы үчүн Ирак тарапта. Ушу азыр эмнеге алып келер экен, коопсуздук маселелери бузулат деген ушундай ойлор айтылды. Анан албетте кээ бир ошо серепчилер айтып атат, ушул жерден Орусия жөнүндө да сөз айтты. Мисалы үчүн Медведевке, анын абийирине сөз тийгизди Трамп. Ошо Медведев мындай акылдуу эмес деп айтты да. Анан Путин болсо бул кагаз арстан, кагаз жолборс деп ушундай сөздөрдү айтты Трамп. Анан бул жерден аябай мындай кооптуу чогулуш болуптур деп айтып атышат көптөр. Бул жерде реалдуу геополитикалык АКШга коркунучтар бар. Бул Кытай жана Орусия. Бирок муну кандайдыр бир пиар деп ойлоп атышабы, же кандай, же чын эле чоң тазалоолордун астындагы элдин астында кичине көрсөтүп коюу деп атышабы. Кандай дебесе дагы, бул деген ар кандай мындай серепчилердин ойлорун пайда кылды. Анан эң негизгиси ушул жерден айтылган сөздөр дагы бир нерсени түшүндүрөт. АКШ жакында кандайдыр бир деңгээлде Орусияга жана Кытайга каршы аскердик иш-аракеттерди баштайт. Ошол боюнча дагы ушундай ой пикирлер тарады да. Албетте силер кандай деп ойлойсуңар? Могу нерсе эмнеге алып барышы мүмкүн? Ошо чын эле ушундай чоң 3-дүйнөлүк согушка даярдык болуп атабы? Же ушундай куру сөздөр менен сүйлөп коркутуп кайра дүйнө өзүнүн нугу менен кете береби? Ушул боюнча оюңарды бөлүшүп коюңуздар. Биздин мамлекетте да кандайдыр чоң саясий ички өзгөрүүлөр болот. Тилейли жакшылык эле болсун. Жакшылык болот деп ойлойм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал, жол картасын жарып жолуңдай ишкердикти
senin kuralın al. Business Bunker barına başlar damlın karavan. Çok arkasın çarç yolundan, işledik de senin kuralın al. О, от души.